Эми жаңылыктарды, видеолорду оригиналын Москабар видео телеграм каналына жүктөйбүз. Ошол жерден көрсөңүз, көчүрсөңүз, комментарий калтырсаңыз жана лайк басып жактырсаңыз болот. Ассаламу алейкум жалпы мекендештер. Сиздер менен кайрадан эле Москабар. Аккеме студиясында окуялар, жаңылыктар жана кабарлар менен саламатсыздарбы. Москвадагы маанилүү жаңылыктар менен тааныштырабыз. Бирден лайк басып колдоп кетиңиздер. Россиянын президенти Владимир Путин 23 майда Москвада жана Москва облусунда жүргөн мигранттарды каттоо боюнча мыйзамга кол койду. Президент Владимир Путин Москвада жана Москва облусунда чет элдик жарандарды каттоонун кошумча механизмдерин киргизүү боюнча эксперимент жүргүзүү боюнча мыйзамга кол койду. Анын алкагында чет элдиктер адистештирилген мобилдик тиркеме аркылуу катталып, өз алдынча жайгашкан жери тууралуу маалыматты Ички иштер министрлигине өткөрүп бериши керек. Мигранттар геолокациялык көзөмөлдү кыйгап өтүүгө аракет кылышса, алар көзөмөлдөнгөн адамдардын реестрине киргизилет. Ошондуктан Орусиядан депортацияланат. Эксперимент 2025 жылдын 1-сентябрында башталып, 2029 жылга чейин созулат. Ал эми Россия Федерациясына виза алуу талап кылбаган борбор аймакка келген бардык чет элдиктерге тиешелүү. Башкача айтканда, Кыргызстандын жарандарына дагы тиешелүү. Четтетүүлөрдүн тизмесине жашы жетелек балдар, дипломаттар жана алардын үй бүлө мүчөлөрү, ошондой эле Беларустун жарандары кирет. Башка чет өлкөлүктөр миграция, манжа изи жана сүрөткө тартуу жаатында мамлекеттик кызматтарды алуу маселеси боюнча бийлик органдарына кайрылышы керек. Ал жерде мигранттар мобилдик тиркемени орнотуп, жеке маалыматтарын иштетүүгө макулдук бериши керек. Бул мыйзам долбоору 2025 жылдын 10 мартта өкмөттүн кароосуна, мамлекеттик думанын кароосуна киргизилген. Алгач ал ишке патенттерге байланыштуу өзгөртүүлөрдү киргизген. Түзөтүүлөр мигранттарга 2 аймакта, Москва жана Москва областында, же Санкт-Петербургда жана Ленинград областында бир патент боюнча иштөөгө мүмкүндүк берет. Бир аймактагы иш берүүчүлөр башка аймагына патент алган чет элдиктерди жумушка ала алышат. Мындай формада мыйзам долбоору 13 майда биринчи окууда кабыл алынган. Бирок экинчи жана үчүнчү окууда геолокация маалыматтарын арыз аркылуу берүү демилгесине өзгөртүүлөр киргизилген. Эми МВД кызматкерлери, полиция мигранттардын телефондорун толук текшере баштайт. Бөтөн жерде жүргөндө эч бир жан оорубасын. Бирок кокус ден соолук сыркоолоп калса, ишеничтүү адистерге, өзүбүздүн кыргыз врачтарга эле кайрылган ыңгайлуу. Отрадный метросунун экинчи выходунан чыкканда эле кыргыздардын Медгарант чоң клиникасы ачылган. Ал жерде медициналык кызматтардын баардык түрлөрү бар. Шарттары өтө жакшы. УЗИ, ЭКГ, томографияга тартып, анализдердин баардык түрүн алышат. Башкысы өзүбүздүкүлөр. Москабардан келдик десеңиз, арзандатуулар дагы бар. Дареги жана номери экранда сактап, жакындар менен бөлүшүп коюңуздар. Москвадагы мекендештерге жардам болсун. Демек туугандар, Москва жана Москва областында чет элдиктерди смартфондор аркылуу көзөмөлдөө боюнча эксперимент башталганы турат. Туугандарга жөнөтүп, ушул маалымат менен бөлүшүп коюңуз. 2025 жылдын 1-сентябрынан тарта Москванын жана Москва облусунун бийликтери борбор облуска кирген мигранттардын кайда жүргөнүн көзөмөлдөй баштайт. Мындай экспериментти өткөрүү боюнча мыйзам долбоору 20 майда мамлекеттик думанын депутаттары тарабынан кабыл алынган. Мигранттар адистештирилген мобилдик тиркемеге катталып, алардын жайгашкан жери тууралуу маалыматты өз алдынча МВДда өткөрүп бериши керек. Мигранттар геолокациялык көзөмөлдү кыйгап өтүү аракет кылышса, аларды көзөмөлдөө адамдардын реестрине киргизип, ошондон кийин депортация болот. Жыйынтыктоочу документке ылайык, эксперимент борбор аймагында келген, башкача айтканда Москва жана Москва областына келген, Россия Федерациясына визасы жок кирген бардык чет элдик мигранттарга багышталган. Четтетүүлөрдүн тизмесине жашы жетелек балдар, дипломаттар, анын үй бүлө мүчөлөрү, ошондой эле Беларусь Республикасынын жарандары кошулбайт. Калган чет элдиктердин баардыгы миграция, манжа изин каттоо жана сүрөткө тартуу жаатында мамлекеттик кызматтарды алуу маселелери боюнча бийлик органдарына, башкача айтканда Сахаровага барып катталып, көп тармактуу миграциялык борборго кайрылып, ошол жерден мигранттарга мобилдик тиркемени орнотуп, жеке маалыматтарды иштетүүгө макулдугун бериш керек. Ошондон кийин мигранттардын баарынын телефонун текшере баштайт. Ушул маалыматты максимально группаларга бөлүшүп, ар бир мигрант мекендешибиз билсин, Россияга келе турган эрежелер, мыйзамдар өзгөрүүдө. Эгерде мыйзамсыз полиция кармап, депортация, выдворение 18.8 боюнча протокол жазып,
же кандайдыр бир штрафтарыңыз болсо, чорный списокто болсоңуз, дасыккан юристтерге кайрылсаңыздар жардам беришет. Номерлери экранда, кайрылып, чалып, WhatsApp'tan жазыңыздар. Россиядагы мекендештер бири-бирине поддержка кылып, жардам берген Моз Кабар Telegram группасына дагы каттала кетиңиздер. Ссылкаларды астына коюп койдук. Бүгүнкү кабарлар сиздерге пайда алып келди деген ойдобуз. Бирден лайк басып, группалар менен таркатып, биздин каналга колдоп, катталып кетиңиздер. Канча да бөтөн жерде өзүңүздөргө сак документтерге так болуңуздар. Таза регистрация боюнча 8936 111 79 11 номерине кайрылсаңыздар, жигиттер жардам берет. Тапканыңыздарга береке, үй бүлөңүздөргө тынчылык. Ар бирибиз ата мекенибизге сен-аман жетели. Жакшылыкта көрүшкөнчө аман жүрүңүздөр. Москвадагы мекендештер, документ жок кыйналсаңыздар, регистрация бүтүп калса же өтүп кетсе же жоготуп алсаңыз, миграционканы жаңылатыш керек болсо, чек арага коркпой чыгып келейин десеңиз, баягы эле Москвадагы хит болгон Мухиддин ажы кызматта. Өзү до конца айдайт, ашыкча акча албайт, документке жардам берип туурулайт, даже кыйналган мекендештерди бекер ташыйт. Мухиддинге Моз Кабардан деп чалсаңыз, по-братски жылуу жумшак барып келесиз.